Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин студиябызда конокто британиялык белгилүү шахматист, гроссмейстер Найджел Шорт мырза келип отурат. Welcome to Kyrgyzstan, Mr. Nigel Short. It's indeed a huge privilege for us to host a grandmaster like you in Kyrgyzstan. Саламатсызбы, Найджел мырза. Биздин студияга куш келипсиз. Биз үчүн сиздей гроссмейстерди коноктоо албетте чоң сыймык. Сиздин Кыргызстанга болгон сапарыңыздын максаты эмнеде? I'm here with mini chess, which is Мен мини шахматтын ыктыярдуу элчисимин. Ошол себептен Кыргызстанга кичинекей балдарды мини шахматка үйрөтүү максатын көздөп келдим. Быйыл биз англо-кыргыз мамилелеринин 25 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бирок менин сапарымдын негизги максаты албетте өспүрүмдөр арасында мини шахматты жайылтуу. And I always used to perceive, players who are good at chess. Мен шахматты мыкты ойногон адамдарды шыктуу жана таланттуу деп эсептеп келгем. Бул чындап эле шыгы бар адамдарга гана таандык оюнбу же ар бир эле кишини мыкты шахматчы кылып тарбияласа болобу? Well, there is nobody, not a single person in the world who is born a great chess player. Chess. Бул дүйнөдө шахматты төрөлгөндө эле мыкты ойноп кеткен кишини жолуктура элекмин. Шахматты үйрөнүү спорттун башка түрүндөй эле эбегейсиз эмгекти, тартипти талап кылат. Мисалы, эгер сиз пианист болууну кыялдансаңыз, жумасына бир жолу пианинаны кыңылдатып койгонуңуз жетишсиз да. Балким сиз бир оонду мыкты ойноп каларсыз, бирок сиз эч кандай андай жол менен атагы чыккан пианист боло албайсыз. Шахмат тажрыйбаны талап кылат. Жакшы натыйжага жетүү үчүн канчалаган эмгек талап кылынаарын элестетүү кыйын. Application, and I think many people they don't realize the amount of work that is required. Сиздин эсиңизде калган же сиз сыймыктанган жетишкендик жөнүндө айтып берсеңиз? I've actually won more tournaments than he played in, and I've won. Менин эмгек жолум узак болду. Чындыгында мен дүйнөнүн 6 континентиндеги таймаштардын жалгыз чемпионумун. Мен Антарктикага эле бара элекмин. Бирок ал жакка да эптеп жетип, турнир уюштуруп, тизмени толукташым керек. Ал эми жашоомдагы эсте калган маанилүү учурумду айтсам, дүйнөнүн шахмат боюнча мурдагы чемпиону Анатолий Карповду жеңип алганым болгон. Мен аны менен 1992-жылы Испанияда беттешип, жеңишке жеткем. In the former world champion in a match in 1992. And what continent? Ошолордун арасынан кайсы континентти багынтуу сизге кыйынга турду? It was actually just geographically, it was Oceania. Географиялык себептерден улам Океанияга жетүү татаал болду. Мен Анголадагы жана Түштүк Африкадагы таймаштарга бир нече жолу катышып, жеңишке жетишип келгем. Бирок Австралияга жетүү мага чындыгында оор болду. But it was not until I won a tournament in Australia. And can you tell a little bit about your family and where do you live? Найджел мырза, үй бүлөңүз жөнүндө кеп курсаңыз, шахматтан башка дагы эмнеге кызыгасыз? Well, I live in Greece. My wife is a psychotherapist. Азыркы учурда мен Грецияда жашайм. Ал жакта жубайым психотерапевт болуп иштейт. Кызым даректүү тасмаларды тарткан компанияда эмгектенет. Уулум Лондондо университетте окуйт. Өзүм гитара ойногонду жакшы көрөм. Бош убактым болуп калса эле гитара ойногонго аракет кылам. Сууда сүзгөндү жана саякаттаганды жакшы көрөм. Кыргызстан мен саякаттаган 114-өлкө болду. Өлгөнчө башка өлкөлөргө да барып жетишип калам деп үмүттөнөм. Анан дагы мен бир бокал жакшы шарапты ичип рахаттанам. Муну да хобби деп айтууга болобу? So, and I enjoy a good glass of wine. Is that a hobby? Yeah. I suppose it is a hobby. I suppose it is, yeah. And I know you played with Garry Kasparov. Сиз белгилүү гроссмейстер Гарри Каспаров менен ойноп жүргөнүңүз белгилүү. Ал чындыгында дүйнөнүн эң мыкты гроссмейстерлеринин бири, бирок ал өзүнүн аброюн колдонуп саясатка барууну чечкен. Саясат менен шахматты окшоштурууга болобу? Chess teaches planning and concentration. Менимче шахмат oyunu пландоого жана көңүлүңдү бир нерсеге багыттоого үйрөтөт. Ал эми жакшы саясатчы болуу үчүн таптакыр баш өнөргө ээ болушу керек. Саясатта сен элдин колдоосуна ээ болушуң керек болсо, шахматта сен тескерисинче өзүңдүн атаандашыңды жок кылууну көздөйсүң. Албетте, саясатта да сен өзүңдүн оппоненттериңди багынтууну максат кыласың. Бирок саясатта жакшы байланыштарды негиздеп, элдин колдоосун алуу үчүн сенин жаратмандык шыгың басымдуулук кылышы керек.
And do you believe that Kyrgyzstan? Кыргызстандын шахматчыларын эл аралык таймаштарда да тең тайлаша турган деңгээлге көтөрүү мүмкүнчүлүгүнө ишенесизби? Well, I mean, obviously, players in Kyrgyzstan play internationally, but the level, quite frankly, is not that high. Кыргызстандык шахматчылар эл аралык деңгээлдеги таймаштарга катышып эле жүрөт. Бирок чынын айтайын, алардын деңгээли анчейин жогору эмес. Сиздердин коңшуңар Казакстан жана Өзбекстан алдыга озуп кеткен. Бул өлкөдө оюн унутта калып баратат десем жаңырышпайм. Бирок бул жагдай өзгөрүшү мүмкүн. Кептин баары практикада. Тажрыйбалуу машыктыруучуларды тартып, элди кызыктыруу керек. Бул абдан маанилүү. Шахмат ойногон адамдардын санын көбөйтүү зарыл. Bringing in some good coaches and getting more people involved in chess. That's really important. You need a broad base, enough people who are interested enough in the game. And probably you travel a lot in former Soviet countries. Сиз мурдагы Советтер Союзунун курамында болгон өлкөлөргө көп эле барат болушуңуз керек. Убагында Советтер Союзу көптөгөн күчтүү шахматчыларды тарбиялап чыгарган. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? It produces so much, good chess players. Is it Yeah, well, politics or? I think it's nothing. Everything is to do with structure and organization and application. Кептин баары уюштуруу, структура жана тажрыйбада. Советтер Союзунда Николай Крыленко деген адам болгон. Ал политбюронун мүчөсү болуп, 1920-жылдары шахматтын кеңири жайылышына чоң салым кошкон. Анын демилгесин мамлекет колдоого алган соң, шахмат оюну бүт советтик өлкөлөргө кеңири тараган. Мындай демилгени бийликтин атайлап жүргүзгөн саясаты катары түшүнсө болот. Ошондуктан Кыргызстандын да эң мыкты шахматчылардын мекени болууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Арине, бул бир заматта боло турган иш эмес. Бирок жетиштүү аракет кылынса 10 жылдан кийин натыйжаны байкоого болот. If there was enough of a push, you would see in 10 years' time a remarkable difference. Маегиңизге чоң рахмат. Yeah, thanks.